Нарын телекөрсөтүүлөрүн адаттагыдай эле Ала Тоо аймагындагы урунтуу окуялардын жана көрүнүштөрдүн топтому менен өлкөдө эми маалымат программасы улантат. Кызматыңыздарда биздин кабарчылар жана студияда мен Рысбек Мелисбеков. Саламатсыздарбы? Нарын облусу мыктылардын катарында 2023 жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгында мыкты баа алган мамлекеттик органдардын тизмесинде Нарын облусу да аталды. Нарын Баятов унаа жолунун 115-120 чакырымынын эски асфальты сыйрылып, жолду таптоо жана кеңейтүү жумуштары башталды. Жолчулардын иш ыргагын жаңы келген техникалар жандантты. Нарын Баятов жолунда дренаждарды казуу, обочиналарды түздөө, пучиналарды оңдоо жумуштары жүрүп атат. Жумгалда ондой тегүү цехи бар. Bir жыл мурун Чайык айылында ачылган ишканадан аймактагы кабарчыбыз кабар алды. Жумгал районунун борборунда ачылган 80 орунду тегүү цехинде учурда жумуш орундары бар болгону менен жумушчулар аз. Бирок ага карабай бул жерде жумуш өз нугунда жүрүп жатат. Шаар аралап таштандан тамактанып, эркин жүргөн мал көбөйдү. Малго ээси жок айбан. Аээлери кайда? Ар бир мал жандыкка, уйга, жылкыга, койго өзүнчө атайын расценкалары бар. Ошол расценка менен биз тапсала алабыз. Жиддада Борбор Азия булуңдагы араб мамлекеттеринин кызматташтык кеңеши аттуу мамлекет башчыларынын биринчи саммити болду. Иш-чара Борбор Азия жана араб мамлекеттеринин лидерлеринин жана делегация башчыларын тосуп алуу жана биргелешип сүрөткө түшүү аземи менен башталды. Саммит Сауд Арабиясынын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Сальман аль-Саудтун төрагалыгы астында өттү. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө региондор аралык кызматташтыкты жана энергетика, инфраструктура, айыл чарба, транспорт, саламаттыкты сактоо, туризм, санариптештирүү жана инновация сыяктуу турмуштук маанилүү тармактарда тажрыйба алмашууну активдүү алдыга жылдырууну сунуштады. Саммиттин жыйынтыгы боюнча мамлекет башчылары жана делегациялар биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Нарын облусу мыктылардын сабында 2023 жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча министрлер кабинетинин жыйынында мыкты баа алган пландын сапаттуу аткарылышын камсыз кылып, жакшы жоопкерчиликтерин көрсөткөн мамлекеттик органдардын тизмесинде Нарын облусу да аталды. Жыйында сөз сүйлөгөн министрлер кабинетинин төрагасы, президенттик администрациянын жетекчиси буларга токтолду. Мониторингтин жыйынтыгы төмөнкүдөй болду. Эң жакшы деген баа менен 11 мамлекеттик орган, жакшы деген баа менен 8 мамлекеттик орган, канааттандырыларлык деген баа менен 4 мамлекеттик орган, ал эми канааттандырыларлык эмес деген баа менен 2. Мыкты баа алган пландын сапаттуу аткарылышын камсыз кылып, жакшы жоопкерчиликтерин көрсөткөн мамлекеттик органдарды белгилеп кетүү абзел. Алар саламаттык сактоо, билим берүү, тышкы иштер, энергетика министрлери, облустардан Баткен, Жалал Абад, Ош, Нарын областары жана Бишкек менен Ош мэриясы. Кызматкерлердеги тартип, алардын шыктандыруунун системасы жана сапаттуу тандалган кадрлык курам пландын аткарылышына олуттуу таасир эткендигин белгилей кетишим керек. Жакшы деген баа алгандарга иштин былтыркы динамикасын сакталып калган, ишти активдештирүүгө чакырып кетет элем, бардык мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар. Бир мисалы 2022 жылы жаратылыш ресурстарынын министрлиги 2 деген баа алса, азыр 4 деген баа алып жатат. Демек аткаруу тартиби жакшырылган, пландын аткарылышын артыкчылыктуу иретте карай башташкан, башка мамлекеттик органдарга дагы ушундай болушу керек деп эсептейм. 2024 жылы Кыргызстанда 11 гидроэлектростанция пайдаланууга берилет. Бул тууралуу 2023 жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгын чыгаруу боюнча министрлер кабинетинин жыйынында энергетика министри Таалайбек Ибраев билдирди. Министрдин айтымында анын ичинен 5 ири ГЭС, калганы чакан ГЭСтер. Белгилегендей, азыркы учурда республика боюнча 17 ГЭСтин курулушу жүрүп жатат. Нарын Баятов унаа жолунун 115-120 чакырымынын эски асфальты сыйрылып бүтүп, учурда жолду таптоо жана кеңейтүү жумуштары жүрүп жатат. Жакында асфальт бетон төшөө иштери башталат. Ишке номер 15 жана номер 18 жол тейлөө мекемелеринин техникалары тартылган. Мындан сырткары быйыл Баятов Макмал унаа жолунун 6 чакырым тилкеси да оңдолот.
Асфальты эскирип талкаланып тешилген Нарын Баетов унаа жолунун 115-120 чакырымында асфальтка чейинки даярдоо иштери жүрүүдө. Учурда жолчулар жолдун туурасын кеңейтип, дөңчөлөрдү түздөө жумуштарын аткарып жатышат. Быйыл жол оңдолуп бүтүп калса, элеттегилерди түйшөлткөн негизги көйгөй чечилет. Эски асфальттын баары сырылып, асфальтка чейинки иштер жүрүп жатат. Жолдор чоңойтулуп, тазаланып, азыркы жаңы бизге бөлүнгөн техникадан 2 коо келди. Иштер тынымсыз жүрүп жатат. Аз мындан кийинки дагы азыр жаңы техникаларды күтүп атабыз. Мындан дагы аракет кылабыз, тынымсыз бат иштерди бүтүргөнгө аракет кылабыз. Бул жумуштар Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын алдындагы жол куруу башкармалыгы тарабынан жасалууда. Ал эми жолду курууга 15 жана 18 жол тейлөө мекемелерине республикалык бюджеттин эсебинен алынып келинген жаңы унаалар тартылган. Жаңы техникалардын келиши иш ыргагын ыкчамдатып, өз убагында бүткөрүүгө өбөлгө түзүүдө дейт жолчулар. Мурда эски техникалар менен жүрчүбүз. Азыр жакшы жаңы техникалар келип, жаңы техникалар менен иштеп атабыз. 15 мекемесине ушул жалгыз бир эле коо келди. Келгенден бери иштебиз. Жеңилдиктер болот экен, аябай эле мурда бузулуп, дөңгөлөктөрү жарылчу, жаңы техниканын эмес жаңы экен. Азыр иштеп атабыз. Учурда 2 оор жүк ташуучу унаа жана 2 экскаватор иштеп жатат. Жакында дагы атайын техникалар келет. Акталадагы номер 15 жол тейлөө мекемесинин автопаркы мындан 10 жыл мурда жаңыланган. Азыр техникалардын көбү эскирип, Советтер Союзундагы техникаларды кошкондо мекемеде жалпы 12 техника бар. Планга 9 километр кирди эле, азыр Нарын Баетов жолу жасалып атат. Баетов Макмалда 6 километрибиз бар. Кудай буйрса жакын арада баштайбыз. Техникаларыбызды оңдоп даярдап, кудай буйрса жакын арада асфальт иштерин баштап калабыз. Биздин мекемеде мындан 2013 жылы жаңы техникалар берилди эле. Грейдер, погрузчик, самозвал коо. Ошондон бери техникалар каралып элек. Кудай буйрса быйыл президенттин өзүнүн көзөмөлү менен жаңы техникалар келип атат. Ошо техникалар күчү менен кудай буйрса иштерди алдыга жылат деп ойлойм. Эскерте кетсек, быйыл Нарын облусу боюнча 106 чакырым жол планга киргизилип, учурда Нарын Баетов унаа жолунун 9-14 жана 115-120 чакырымдары, Акыя участогу жана Сары Булак Арчалы Оруктам унаа жолу оңдолууда. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Өлкө Деми, Актала району. Алыскы Жумгал районунун Борбору болгон Чайык айылында мындан 1 жыл мурун 80 орундуу тегүү цехи ачылган. 1 жыл аралыгында кандай ийгиликтерге жете алды, дегеле ишканада иш кандай унукта жүрүп жатканын кабарчыбыз Мирбек Асаналиев кабар алып келди. Кыргызстанда жеңил өнөр жай тармагы калкты жогорку деңгээлде иш менен камсыздап келет. Бүгүнкү күндө жерлерде ачылган буга окшогон тигүү сектори региондордун дагы экономикасын өнүктүрүүдө чоң мааниге ээ. Жумгал районунун борборунда ачылган 80 орундуу тигүү цехинде учурда жумуш орундары бар болгону менен жумушчулар аз. Бирок ага карабай, бул жерде жумуш өз нугунда жүрүп жатат. Кийим тигүү цехине баш бакканыбызда иш кызуу жүрүп жаткан экен. Жумуштун көптүгүнөн мындагы тикмечилер бизге маани деле берген жок. Баш көтөрбөй тигип жатышты. Жумушчулардын бири Жүзей Токтоналиева биз менен баарлашканга убакыт бөлдү. Мында 5 айдан бери иштеп жатыптыр. Кийим тигүүнү билбей эле келип, технолог менен тикмечилердин жардамы аркылуу баарын өздөштүргөн. Жүзей айым каалоо болсо баарын үйрөнсө болоорун айтат. 10 gün işteybiz, 2 gün es alabız. Үй жумуштарына да жетишебиз, биякта сектештегенге да жетишебиз. Эмгек акыбыз убагында алабыз. Ошо 10 gün иштейбиз, 10-чу күнү бизге эмгек акыбызды берип, кечинде үйгө тарап кетебиз. 2 gün es алып, анан кайра келип иштей беребиз. Билбегендер келип иштесе да болот, үйрөнүшөт бу жерден, баардыгынын шарты жакшы да. Улам темп менен өсүп жаткан базар экономикасы бул тармак үчүн экинчи мүмкүнчүлүк берди. Жеңил өнөр жайы күн санап өсүп жатат. Учурда район аймагында каттоодон өтүп, дал ушул багытта ишкерлик кылгандар 10дон ашты. Бул тигүү цехинде тигүүчүлөр үчүн бардык шарты каралып, иштөөгө толук ыңгайлашкан. Бул цех өзү жаңы, жарык, бардык условиясы менен кухнябыз өзүнчө, аяка бакашакка түшүп кыздар менен түштө обед кылабыз, кечинде полдник кылабыз. Раздевалкабыз дагы жакшы, ыңгайлуу. Бардык ыңгай менен
текибизди Кудай куткулсун, ошол иштеп атабыз. Учурда бул тигүү цехинде айымдардын ар мезгилде кийүүчү спорттук кийимдери тигилип жатыптыр. Буйрутма чет өлкөдөн түшөт. Жыл ичинде жок эле дегенде 2 чоң буйрутма менен иш алып барышат. Цехте даярдалган ар бир кийим-кече алгач үтүктөн өтүп, андан кийин таң кактоо бөлүмүнө жиберилет, андан ары экспортко кетет. Азыркы убакта жеңил өнөр жайы кичи жана орто ишканалар түрүндө көрсөтүлгөн. Бул тармакта тажрыйбалуу адистерди даярдоого да жакшы көңүл бурулат. Цехтин технология белгилегендей жумушчулар ар 10 күн сайын эмгек акыларын өз учурунда алып, иштегенине жараша 10-15 миң сомго чейин акы алышат. Азыркы учурда 30-35 кызматкерибиз бар. Ага карабай ошо жумушубуз өз убагында жүрүп атат, айлык акыларын өз убагында алышат. Азыркы учурда деле ошо жумушчу кызматкерлер керек. Келиңиздер, дайыма эшигибиз ачык. Өзүбүз көрсөтүп, үйрөтүп, өзүбүздүн коллективге кошо алабыз. Орусия Кыргызстандын тигүү тармагынын негизги кардары, көпчүлүк тигүү жайларынан чыккан өндүрүштөр коңшу өлкөлөргө чыгарылат. Бул цехте өндүрүлгөн кийим-кечелер коңшу Казакстан, Өзбекстан жана Россия өлкөлөрүнө экспорттолот. Ошондуктан цехте иштегендер кийимдин сапатына басым жасашат. Маалымат үчүн айтсак, район аймагында кийим тигүү тармагынан тышкары шырдак, туш кигиз, кыргыздын улуттук кийимдерин жана булгарыдан жасалуучу буюмдарды жасагандар, жыгач устачылык менен алектенген ишкерлерибиз да бар. Мирбек Асаналиев, Ниязбек Азизов, Өлкө Деми, Жумгал району. Калктуу пункттарда жол кырсыктарынын болушуна кандайдыр бир деңгээлде кароосуз калган малда себеп. Анткени алар борбордук көчөлөргө чейин чыгып, унаа кыймылдарына чоң тоскоолдуктарды жаратууда. Ошондой эле таштанды төгүлгөн жайларды да ээлеп алышкан. Малго ээси жок айбан, малын көзөмөлгө албаган жарандарга кандай чаралар көрүлүп жатат? Кененирээк кийинки материалда. Уйлардын минтип таштандыны аралап жүргөнү Нарын шаарынын тургундары үчүн көнүмүш эле көрүнүш. Мындай жагдай чакан кала үчүн ар кандай таштандылардан арылтууга чоң тоскоолдук жаратат. Жашылдандыруу муниципалдык ишканасынын кызматкерлери күн алыс кароосуз каңгып жүргөн малды убактылуу камоодон башка аргасы жок. Бул үчүн каланын батыш жана чыгыш аймагында атайын 2 жай даярдалган. Ээн жүргөн малдарды кармоо иштери жүрүп жатат. Жыл башынан бүгүнкүгө чейин ишканага 10 миң сомго чейинки айыппул салынып, ошол мал ээлерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күндө дагы түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Каланын көчөлөрүн ээн аралап жүргөн малдын ээлерине экотехинспекциясы тарабынан 500 сомдон 1000 сомго чейин айыппул салынат. Эгер ал дагы кайталанса, бул сумма бир топ эсе көбөйөт. Ал эми мындай жазалоодон түшкөн каражат мамлекет казынасына чегерилет. 2 корукчубуз бар, алга экөөнү жергиликтүү бюджеттин эсебинен ат алып бергенбиз. Ошол аттар менен уйларды жана койлорду алып барып камайт. Бирок тилекке каршы ошол биздин кандай чара көрбөйлү, түшүндүрүү иштерин жүргүзбөйлү, камабайлы, даже биз социалдык тармактарга чыгарбасак дагы элдер өз билемдик менен парк скверлерге кое берип, бүгүнкү күндө жаңы тигилген бактарыбыз талкалап атат. Ар бир мал жандыкка, уйга, жылкыга, койго өз-өзүнчө атайын расценкалары бар. Ошол расценка менен биз штраф сала алабыз. Бирок бир ноосу бар, биз малды камагандан кийин биз малды багышыбыз керек, чөп берип, суусун берип, багып кармап турушубуз керек. Бирок биз малды камаганда 2 саат, 3 саатка жеткирбей эле ээлери таап келип, ушундай кайра алып кетишет. Жайдын күнү ири мүйүздүү малын жайлоого кетирбей, бир мал сүт саат ичүү үчүн алып калгандар көп. Бирок алардын баардыгы таңдан кечке таштандыдан тамактанат. Адистер мындан улам учурда оору көбөйүп, сүтүн ичүүгө мүмкүн болбой калаарын эскертишет. Ошол эле учурда акыр-чикирдин арасындагы целлофан баштыктарын жеп, өлүп калган учурлары дагы жок эмес. Таштандыда эмнелер гана болбойт. Аны жеген малдан кайра эмне гана азык чыкпайт да, зыяндуулук эме көбүнчө отравление болот. Уйдун сүтүнүн дамын бузат биринчиден. Ачкыл, кыйгыл сүт алып ичип калабыз. Кээде биз эми, конечно, колдун сүтүн алып ичкибиз келет. Ошондо да таза сүт, элге таза сүт жетсе жакшы болмок да. Расмий маалыматтарга таянсак, Нарын шаарындагы 50 миңге жакын калктын 30%-нын колунда малы бар. Мындан улам жай айларында короосунда калган жандыктарын көзөмөлгө алып, шаардын көркүн бузбоого чакырат шаар башкармалыгы. Жипара Насырова, Нурсултан Болотбек уулу, Өлкө Деми, Нарын шаары.
Акыркы 10 жылдан бери үзгүлтүккө учураган китепканачылардын билимин жогорулатуу иши кайрадан жанданды. Нарын шаарында облус аймагынан келген 75 китепканачы атайын даярдоодон өтүп, тажрыйба алмашууда. Алардын талабы, көйгөйү, ийгилиги кандай? Китеп дүйнөсүнүн кесипкөйлөрү менен кабарчыбыз баарлашып кайтты. Быйылкы жайкы каникул убагында сиз балдарыңызга жакшы жомок китептерди окуп бериңиз. Быйылкы 3 айлык каникулда ушундай иш-чара жарыяланган. Жипаркүл Мыктыбекова Жумгал районунун Эпкин айылынын китепканачысы. Ал 35 жылдан бери өз үйүнүн бир чоң бөлмөсүн элеттеги окурмандарга арнап келет. Анткени Эпкин айылында ошончо жылдан бери китепкана үчүн жер аянты гана бөлүнүп, бирок каражат жоктугунан имарат курулган эмес. Китепканачы шарт жогуна карабай окурмандардын санын арбытуунун аракетинде. Болгон аракетимди иштейм. Анан бирок помещениям тардыгына байланыштуу эле мындай көпчүлүгүн мектепте өткөрөм, анан эме кылам да. Кээде чоңураак иш-чара болгондо, эми жайында күн жылуу убакта огородко өткөзөм да, огороддо бакчак бар, алмашак бар дегендей. Анан ушак жака жана шырдак-бурдак салып алып, балдарга тегерек стол кылып бирдекелерди өткөрүп турам. Мен балдар тартууга аракет кылам колуман келсечи. Ал эми китепканачы кесибин тандаган саналуу мырзалардын ичиндеги Каныбек Мукамбет уулу окуу жайын жаңы гана аяктап келген. Ал иштеп жаткан элеттеги китепканада балдарга арналган адабияттар жетишпейт экен. 1-класстан 4-класска чейинки жаш балдар ошо көп жомок китептерди ошо балдарга ылайыктуу китептер керек да. Негизгиси көркөм китептерди чоң окурмандар, чоң адамдар көп сурашат. 4058 китеп фондум бар. 700-кө чейин жакын окурмандарыбыз бар. Борбор калаада жалпысы 1068 китепкана бар. Алардагы китеп фонд эң азы 3000ден башталып, Борбор калаада 6 миллионго чейин жетет. Китепканалардын 923-ü айылдарда жайланышкан. Аймактардагы китепканачылардын кесиптик билимин жогорулатуу иши акыркы 10 жылда токтоп калган. Эми аларды кайрадан жандантышууда. Жума ичинде башталган окуу семинарына облус аймагынан келген 75 китепканачы билим алышууда. Алар китепкана иши жөнүндөгү мыйзамдар, заман талабына ылайык окурмандар менен иштөө тартиптери, китеп корун байытуу багытындагы маалыматтарга ээ болушту. Мындай окуулар биз үчүн маанилүү дешет алыскы Акталаадан келгендер. Билбеген нерселер бар экен, туура ушул бизди ушул курска окуткандыгы үчүн мен жакшы нерселерди алдым десем болот. Барганда Кудай буйрса, ушул жерден мен алдым. Бул жерден могу жаңы түшкөн адабияттардан окурмандар менен ошо ачык асман астында китеп окууга уюштурайын деп атам. Анан терезе китеп көргөзмөсүн уюштурайын деп атам. Биз азыр 5 күндөн бери окуп жатабыз. Бул окуунун максаты инновациялык методдорду, иш тажрыйбаларды жайылтуу болуп жатат. Бул окууда биз көптөгөн өзгө пайдалуу маалыматтарды алдык. Китепкана ишине багытталган кийинки окутуулар библиографиялык тейлөөнү жүргүзүүгө, картотека жана каталог менен бат жана тагыштөөнү үйрөтүүгө арналат. Уюштуруучулар аймакта иштеген кесипкөйлөрдүн жаңыланууга умтулуп турганы кубандырат деп белгилешти. Бул курс абдан маанилүү. Себеби быйыл биздин Кыргызстанда китепкана кызматкерлери бар, аттестациядан өтүп атат. Ошол аттестацияга да даярдоо бир жагы, ошол суроолор боюнча мындай китепканачыларга облустун ошолорду мындай бир аз түшүндүрүү, ошолорду көп билбеген нерселердин баарын айтып берип, суроо жооптор абдан көп болуп атат. Себеби биздин күнүгө өзгөрүү болуп атат. Ошон үчүн китепкана ишинде дагы өзгөрүүлөр абдан көп. Заман талабына ылайык китепканалар дагы өзүнүн функцияларын азыр абдан кеңейткен учур. Себеби китепканаларга коомчулуктун ушундай талабы бар. Китепкана бир гана китеп алып берүүчү жай болбостон, китепкана бул эң биринчиден маалымат таратуучу борбор, китепкана бул билим берүүчү борбор, китепкана бул баарлашуучу борбор, китепкана бир президенттин жарлыктарын эл арасында кеңири жайылтуучу борбор катары кеңири иш алып барат. Ошондуктан биз
бүгүнкү күндө ошо китепканада иштеген кызматкерлер дагы ушул бардык талаптарга жооп бергидей кызматкерлер болуш керек. Аймактардан келген кесипкөйлөр атайын билимдери жогорулатылганын тастыктаган сертификаттарга ээ болушту. Алдыда китепканачылар үчүн боло турган аттестациялоо ишинде алган билим көндүмдөр жардамчы болот деп ишенишет уюштуруучулар. Лариса Калдыбаева, Бексултан Жолдошбеков, Өлкө Деми. Ошону менен Өлкө Деминин кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.